Каракол шаарында биринчи жолу ушундай мейманкана боз үйдөн салынды. Үй бүлөбүз менен кеңешип, көптөн бери максат коюп, ушундай 7 боз үй салдык. Туристтер келип, тоңдон боз үйлөргө токтошот экен. Ушу Каракол шаарында дагы токтоп боз үйлөрдүн келип конуп кетиш үчүн биз ушу боз үйлөрдү ачтык. Жүргүлө боз үйдүн ичин көрсөтөйүн. Мына бул биздин боз үйүбүз. Ичи аябай жылуу, теплый пол. Бул кыргыз боз үй. Жыгачтан жасалган, ушу орнаменттер менен ар кандай кийизден жасалган. Кроваттар экологически чисто жыгачтан жасалган. Жаздыктарыбыз гипоаллергенный, полотенцалар берилет, ичинде Wi-Fi'быз бар. Аябай ичи жарык, люстрабыз дагы атайын этностилдүү жасалган, аркандан. Ичинде жарык көрсөтүш үчүн ушундай люстраларды дагы заказ бердик. Баарындай этностилге ылайыктадык. Биздин ушу санузелдер, ар бир боз үйдүн ичинде санузел бар. Жасалгандар дагы экологически чистый. Бүт туристтерге ылайыктап жасадык. Бүт удобство менен, бунун дагы астында теплый пол. Мына бул дагы этностилде ковриктерибиз бар. Аристон, душевая кабинка, шампунь. Ушу туристтерге бардык шарттар каралган. Ар бир боз үйүбүздүн жасалгасы өзгөчө. Бул боз үйүбүз мына кызылга боелгон, калган боз үйлөр кызылга, акка ушундай боелгон. Анан жылуулук системасы жылуу пол болот. Ар жакта топкабыз бар. Ушу топкабыз менен 7 боз үйдү жылытабыз. Ар бир боз үйүбүз 3-4 кишиге орундалган. Завтрагы менен чогуу берилет. Кааласа ичине авторский чайды алып келип беребиз. Азыр 3 адам иштейт. Алдыда кеңейтип, жумуш ордун көбөйтүүгө максатыбыз бар. Бул 7-чи боз үйүбүз, эң чоң боз үй, тамактануу жай. Бул дагы өзгөчө этностилдүү, бул столдор дагы өзгөчөлүү оймо чиймелер менен жасалган. Биз меймандарыбызга улуттук тамактарды, борсок, каймак, корут, жана кыргыздын суусундуктарын, уникалдуу чайларды беребиз. Өзүбүз тоодон терген чөптөрдөн жасап, чайларды биздин конокторубузга беребиз. Келечегибизде селкинчек салгантабыз. Анан сырдашып отуруп, сүйлөшүп отурганга жай салынып атат. Көп максаттарыбыз бар. Келген конокторубузга кыргыздын тамак ашынан баштап каада салттарды, үрп адаттарды, оюн-зокторду, кыргыз бий ырларыбызды бүт конокторубузга ушактан көрүп кеткенге шарт түзөбүз. Негизи кыргыз илгертен бери ушу жашап келген боз үй. Эс алгандагы ушул кирип аурасындагы аябай жакшы болот экен боз үйдүн дагы. Келген коноктор, келген азыр адамдар дагы ушунчалык ыраазы болуп кетип атышат. Ошон үчүн ушул уулугубуз менен адилет менен бекайы ушуну салып, баарын иреттеп, баарын жасап ушул аракет кылып атышат. Ар бир ишти баштаганда майын чыгара, талыкпай, сүйүү менен жасаганда ошондо үзүрүн көрөт экенсиң. Мен да өзүм конок тозгонду аябай жакшы көрөм. Башка мамлекеттерге өзүбүздүн каада салтты,
ар бир мамлекетке, ар бир туристтерге меймандостугубузду көрсөткүм келет.